Ассаламу алейкум, урматтуу менин Кыргызбай YouTube каналымдын катталуучулары, урматтуу дүйнө жүзүнөн көрүп жаткан менин кыргыздарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Подмосковияда Манас ат майданы бар экен могу жерде. Бүгүн аламан улак болуп жатат. Демөөрчү агаларыбызды айтып кетейин. Биринчи эле Асылбек агабыз, бизнесмен агаларыбыз, Эмилбек деген агабыз, Каныбек деген агаларыбыз ушул уюштуруп жатышыптыр. Негизи эле 7 дубандан келген улакчылар бул жактачы. Кыргызстандан келгендер дагы бар экен, күчтүү улакчыларыбыз, анан башка Подмосковия, башка областтардан келген өзүбүздүн кыргыздар дагы бар экен. Бул мындай айтканда туугандар чоң сарай экен. Бул эми Кудай кааласа толук бүтө эле экен. Бүткөндө дагы келип биз жакшы кылып чагылтырып берүүгө аракет кылабыз. Бул жерде жылкы аттарды кармашат экен, мына караңыздар. Өзгөчө мына аттарды келип минип эс алып кетсеңиздер дагы болот экен да, мындай айткандачы. Могу жакта бир бээ кулуну менен турат, 2 боз үйүбүз бар экен. Бул жакта аттарды байлашат экен мына туугандар. Бул жагы чоң сарай. Буйруса бүткөндө дагы келип тартып берүүгө аракет кылабыз. Ошол эмкаттан бир 45 километрдей бери жүрдүк окшойт, адашпасам. Жолдун боюнда эң сүйүндүргөнү Россиянын желеги менен Кыргызстандын желегин көрүп чындыгында сүйүндүм, желбиреп турат бир жердечи. Андыктан туугандар, кыргыз бул ат сүйгөн эл экенбиз да, караңыздар. Каяка барбайлык, улак ойноп, ат чаап дегендей. Азыр бүгүн ушул жердин ээсиден дагы кичине маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Анан палвандардан алалык көбүнесе, бир 300-400дөй машина келиптир, мындай айткандачы. Бир 5-600дөй биздин кыргыздар жүрөт могу жакта. Аш пышырылып, кыскасы чоң той болуптур. Азыр биз кечирээк келип калдык. Аштар берилиптир, дасторкондор жайылып турат. Халыктын кызматын аткарып аткан жигиттердин көп кызматы ушул ат оюндарга сиңип аткан мырзалардын бири ушул. Амансыңар урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүн 29 май 2024 жыл Москва областындагы Рыболово айылында Манас ат майданында бүгүн баардыгыбыз ушул москвалыктар, жердештер, мекендештер чоң бир аламан улакта барып көп отурабыз. Аламан улакты ушул жердеги биздин улакчы жигиттерибиз башына туруп демөөрчү болгон биздин Асылбек, Эмил акамдарга чоң күч кубат. Ал эми Жалал кому бар чогуу бирликте чоң ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Ушуга кошумча кошуп, колдогон, алар тараптан алыстан жакындан келген меймандар, туугандарга баарына чоң рахмат билдиребиз. Ушул убакыттан пайдаланып, албетте кыргыз элиме, жериме биримдик, ынтымак, тынчтык каалайм. Элибиз, жерибизде дайым тынчтык болсун. Ушу биздин тилегенибиз, алыстан мекендештерибиз алтын баштар аман, 12 жүз бүтүн болуп, элибизге, жерибизге кайтканга насип кылган болсун. Бүгүн улак аябай жакшы болуп атат. Общий призовой фонд бир 600-дөн ашып кетишет. 500 миң эле өзү Астакен менен Эмлекен аттан болгон. Андан кийин Камек 100 миң сайды. Дагы балдар 5-10 миңден кошуп атат. Бияк ушу 7-8 болуп кетти эсептеп келгендечи. Баары жакшы буюрса ынтымакта сонун өтүп атат. Күн дагы аябай жакшы, асманыбыз ачык. Анан мынакей учурдан пайдаланып, мына Иса, Рустам эмдерибизге рахмат, келип ушул жерде кызмат кылып атат. Дайым ушундай биримдик, ынтымакта болот жигиттер, Дагы жолу куш келипсиңер жигиттер. Бар болду, дайыма. Биздин алдыбызда Медер Исаев агабыз турат. Ушул жерде негиздеп биздин мекендештер башын бириктирип ушундай оюн зоктор уюштурат экен. Ассаламу алейкум ага, иштериңиз жакшыбы? Алейкум ассалам. Мына бүгүн улак боюнча анан негизи эле айтып калдыңыздар. Жума сайын оюндар болуп турат деп, ошолор боюнча анан келечекте бул жакта эс алуучу борбор ачам деген ой, жакшы ойлоруңуз бар экен. Ошолор боюнча кыскача токтоло кетесиз анда. Ассаламу алейкум. Жакшы, ушул ар базар ушул жерде аламан улак болуп турат. Балдар тренировка кылып, жакында эле көкбөрү боюнча Московской области чемпионат өттү. Ошол жерден жакшы Москванын курама командасын түзүп, биринчи жолу Россия боюнча биринчи чемпионат Россия болуп өттү. Ошол жерде биздин москвалык жигиттер, ушул жерде машыгкан жигиттерибиз биринчи орунду алып келишти. Буюрса келечекте чоң пландар, мына обзорду көрсөңөр, чоң дагы чоң көкбөрү оюндарын өнүктүргөнгө дагы чоң салымдар күтөбүз буюрса. Аябай жакшы, бул жерде тай казандар менен ат чабуучу аянчаларга чейин ушундай даярдапсыздар да. Негизи эле жалпы аян канча гектарда түзөт мындай сыр болсо? Бул жер өзү 4-8 менчик. Тай казандар биздин Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын жардамы менен Курмангул Токтаралиевич Зулушев белек кылды. Москвага көкбөрү өнүгүш үчүн чоң салым деп ойлойм.
ошол тайгазандар бүтө бермей сразу биринчи оюнду көк бөрү Москваны өткөрүп анан Алтайга жөнөдү. Жалпы жонунан 180 гектардай экен да Бул ошондо? жерде 180 гектар арендованный жер. Аренда. А 5 гектар менчик жер. Негизи эле биздин мекендештердин атка кызыгуусу жана башкасы аябай кызуу да негизичи. Бул жерде самалдар кошсоңуз деген бир сунуштарым бар. Эгер жанагы болсочу, буюрса алдыда азыр сарай дагы бүтө элек. Буюрса чоң ачылышына дагы элдин баарын чакырабыз. Ушул жерде кыргыздар үчүн бир эко поселение болуп калат, бир аянча. Ушул жерде келип өзүбүздүн кичи мекенге келгендей, кыргыз өзүбүздүн мекенибизге келгендей келип кетсе деген максаттар бар. Дагы ушул жерде улуттук кыргыздын ат оюндарын уюштурганга не только аламан улак, көк бөрү, тыйын эңме, эңиш, күрөш ушундай оюндарды ушул жерде өткөргөнгө ниеттер бар негизинен. Аябай жакшы, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Таштак элдин алдына алыс кетпей. 2-3 жерге таштап бер. 40 күрөш бүттү, чогуу чабабыз. Общий башталды. Не дейбиз, ушу улак уюштуруп өткөрүп берип аткан акелерибизге Аллах ыраазы болсун. Иштерине ийгилик, ден соолук. Мынтип ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ушунча элди жыйнап, акчасын чачып, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эхсан кылып, улак кылып берип аткандарына Аллахым тапкан турандарынан береке берсин. Рахмат. Ушундай кыргыздын улуттук оюндары байма-бай боло берсин. Жерде ат Кыргызстанда Сузак областы Карадария айылынын аты. Москвада улактабыз. Москвада улактар жакшы болуп атат. Таза. Свистокко токтоп, правила менен болуп атат бардыгы. Москвага келип, улактарга келип чабып кеткиле. Ат сатылбайт ака. Аттын баасы жок. Москвада улактарга келип чабып кеткиле. Жакшы болуп атат. Кыргызстандан палвандар келген. Бардык палвандар келип, биякта улак чабышып, сорундар алып, сорундар жакшы сайлап атат, 1 миллион сом. Еще дагы приздери бар. Өзүм болсо келип, көрүп, тамаша кылып кеткиле. Райым аке, аксакал. Келиңиz. Сорунуңузду, аттуу келип сорунуңузду алың, анан атты бересиз. Калпакты кийиңиз. Кашка атты миниңиз, ак калпакты кийиңиз. Сорунду алыңыз, ак батаны бериңиз. Келin, atты burun aka. Mikrofon al. Mana mikrofon al. 10 ming sorunuz aka. Sorunumuz 10 000 сом. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, мына бүгүн абдан жакшы жагдай болуп отурат. Биздин улуттук байыркы тарыхый ат оюнубузду элге таанытып, Россия жергесинде желегибизди желгиретип келатасыздар. Баарыңыздарга, уюштуруучуларга, бүгүнкү дөмөрчүлүк көрсөткөн Асылбек татыктуу инсаныбызга, Асылбектин туугандарына, жакындарына, бүгүн бул жерде кызмат кылган, көмөктөшкөн биздин эр жазабаттарыбызга, ошондой эле ушул жердин, ушул ат майдандын, Манас ат майданынын ээлерине жараткан баарыбызга күч кубат берсин, береке берсин. Бешенеңизден эч качан кут кетпесин. Баарыбызды үйдү көрүшкөн, кубанычыбызды бөлүшкөн, сыйлашкан, сырдашкан улуу кыргыз калкынын инсандары болуп жүрө берели. Мен өзүм Нокоттамын, атым Бекиш. Ростов Натанда иштеп шахта. Ростовда кичине улак чабабыз. Кыргыз биримдигиде ушу Москва, Ростов дайым ушу 4 жылдан бери ушу Москва бизге барат, Ростовко. Биз Ростовдон Москвага келе ушинтип ынтымак, кыргыздын ынтымагы деп ушундай улак оюн ачканбыз. Мындан 4 жыл башта. Ушу 4 жылдан бери келип кетип сыйлашып бирибиз менен ынтымакта ушу кыргыз биримдигини бекемдеп улакты дагы мындан дагы күчөндүрүп Россияда ушундай оюндарга дайым келип турабыз да биз. Бүгүн мына Москва жергесинде улак болуп атат. Асылбек акебиз баягы алабукалык. Ушу элге бир чоң жыйын өткөзүп берип атат. Москвада ham ушу Кыргызстандагыдай улак болуп атат. Ушу акебизге да рахмат, иштери илгерилей берсин. Улак жакшы өтүп атат. Аллага шүгүр. Кырсыксыз, өтө кырсыксыз. Ошондой эле ушу үстүдө айтып кеткен агаларыбызга чың ден соолук, узун өмүр. Азыр барат азыр. Ушундай улактарды уюштуруп берген үчүн Алла ыраазы болсун.
Немеге сaz ötmeptik aja? Amanğa. Amanğa da ki. Жерге түштү. Amanğa birini koysan amanğa. Улактын бир жакшы максаты ушул кыргыздардын ушул улуттук оюндарын дайыма ушул бирге алып жүрүү. Башка эл, башка жерде жүрсөк дагы ушул дайыма ушул жакшы биздин маданиятыбызды көтөрүп жүрүүгө аракет кылган ой пикир максаттарын дайыма биз колдойбуз. Кудайым ушул дайыма ушундай кыргыздын улуттук оюндары дайыма дүйнөлүк аренага чыкса дагы биз жакшы колдоп коштоп жүрө берчүбүз. Жакшы колдоп атасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Акалар, укалар, достор, баарыңардан Алла разы болсун. Кыргызстандан келдик. Буюрса жакшы улак, туугандар, кыргыздар ушу чет жерде жүрүп улак берип атышыптыр. Ошо тамаша кылган келдик эле. Улактар жакшы, таза болот экен, кол менен правилалары өтө мыкты. Ага бердик, буюрса жакшы. Максатыга айландырды. Москвага атайын акабыз билет алып берип жөнөттү эле келип жакшы ойноп кетти абыз. Бияктын тартиби өтө тартиптүү экен. Ышкыргандан кийин болду экен. Бир эки судья бар экен, ошолордун айткандай дегендей болот экен. Кыргызстандан келдик улакка. Улак жакшы болуп атат. Ушу жакшы ниетти берип атканга жакшы өтүп кетсин улак. Элдин кылган дуалары кабыл болсун. Ulaktı getirelim Emil Hacı. Emil Hacı geliniz. Emil Hacı'nın alına salak gelip ulaktı torpaktı. Anan gene kilişiyoruz. Linyadan çıkıp duramaz kalganımız. Emil Hacı'nın alına salak veriyoruz. Anan gelin. Bata duvar bir gene geliyoruz. Gitti. Götürün kaldınız. Ödelerin çıkar olun. Götürün Emil Hacı götürünüz. Damat alıp ettiniz okşayın. Kötörlü Prinsepka jiktölüş 15.000 so'm. Alyoshkin polvon. Ermega acını aylantıp atkan uçuru. Hareket kılavuz yigitler. Yerin üstümüzde hareket kılınız. Jetip kaldınız, aylantıp kaldınız. Argunu akta kal geliniz. Argunu akta kal geliniz. Üçlü üçü jigitlerine Allah salam. Ne kılgan, gerek ve maksatlarını versin barın. Tutuklar jigitlerimiz bolsun, daima tamam bolsun. Bugün çekesi sıyırmaydı onların. Kulağımız tinç atacağım. Allahu Ekber. Aylantıp gelip teleşkivacıkta olasın jigitler. Şiirangula, Oylongula, 60 kilo torpak sizlerge jigemiz. Мына ушундай кылып бүгүнкү иш-чара соңуна жетип келди. Караңыздар, Тайказан, биздин мекендештер көбү келишип эми кетип жатышат. Көбү мына кыргыз үйлөр, караңыздар, ауыр аябай жакшы экен чындыгында. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым биримдикте, ынтымактыкта бөлүнүп жарылбастан жүрө берелик. Видео жакса лайк басып коюңуздар. Буйруса мекендештердин ийгиликтерини, жардам роликтерин кошуп ар дайым чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө каналга каттала кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.